Студиябызга өзүнүн жагымдуу музыкалык чыгармасын жана албетте акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп келип калган кыргыздын таланттуу ырчыларынын бири Гүлжигит Калыков келип калды. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Кушак болсун. Чынында эле ар бир адамга өзгөчө чыгармачылык инсандарга эртең менен турган өтө кыйынчылыкты жаратат. Ошондой күндөрдүн бири бүгүн келип жеткен экен. Чынында кечигип калбасам экен деп 2-3 ойготкучту коюп, анан туруп студиябызга келип калдык. Андыктан бардык көрүп жаткан инсандарга кутман таң кааламакчыбыз жана жакшы маанай кааламакчыбыз. Чоң рахмат сизге. Гүлжигит, биз ушул жуманын алкагында негизи күтүүсүз деген теманы үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүн болсо биздин темабыз күтүүсүз жаңылык деп аталат. Ал эми сиздин жашооңузда жакында гана бир күтүүсүз жаңылык болуптур. Бул айрыкча биздин кыргыз кыздары үчүн күтүүсүз жаңылык десек болот. Бөлүшүп кетсеңиз анда. Чынында эле бул нерсени негизи мурда деле айтып койсом болмок. Бирок сыр бойдон, табышмак бойдон бүгүнкү күнгө чейин катылып келген болчу. Жакын арадан баштап өзүмө бир чечим кабыл алып, ошол чечимдин аркасы менен кыргыз элине ошол сүйлөшүп жаткан кызым экөөбүздү баягы тартуулап жана тааныштырып, мына ушундай кыргыздын татынакай кызы, кыргыз тилин кыргыздарды өнүктүрүш керек деген максатта кыныш айтмакчы. Тартууладык. Ошондой жаңылыктар. Той качан? Тойго негизинде шашылбай элебиз. Кудайдын буйруган күнү, Аллах таалам насип кылган күнү буйруса баш кошобуз болуш керек деп ойлойм. Азамат. Ал эми дагы мындай суроо берим келип атат. Негизи сиз үчүн эң күтүлбөгөн жаңылык кайсыл болду эле? Эң күтүлбөгөн жаңылыктар жакын аралыкта. Жашоодо абдан көп эле болот. Жакын арадагы күтүлбөгөн жаңылыктардын бири. Мындай жагымдууларынан да? Жагымдууларынан күтүлбөгөн жаңылык бул жайында мен туулган күнүмдө болгон болчу. Ошол жактан бир күтүлбөгөн жаңылык болду. Сюрприз болду. Сюрприз болду. Бул нерсени кандай сюрприз экенин элге айтпай эле койсом, туулган күнүм болду. Мына сага эң башкысы сизге жакты. Эми биздин мага жана менин үй-бүлөмө жакындарыма өзгөчө жакты. Эми биздин көрүүчүлөр эми эмне болду экен деп окшойт эми. Эмне болду экен? Кандай болду экен деп. Макул, анда өзүңүздүн оюңуз демекчи, азыр бизге кайсы музыкалык чыгарманы даярдап келдиңиз? Албетте, ар бир инсандын жүрөгүндө сүйүү сезими, махаббат сезими жашайт экен. Ошол сезимдерди аңгазылаган орус тилиндеги чыгарма «Останься со мной» деп аталат. Андыктан бизден алыстабаңыздар, биз менен калыңыздар, сиздер үчүн. Жалпы көрүүчүлөр үчүн. Көрүүчүлөр үчүн орус тилине чыгарма тартууламакчымын. Келиңиз. Стой, погоди, не спеши уходить. Я без тебя не смогу дня прожить. Ты для меня и солнце, и луна, милая, любимая моя. Останься со мною, ты строго не суди. Пусть я виновен, молю тебя, прости. За что мне все это, Всевышний, скажи? Уходит девчонка моей мечты. Может быть, это просто сон. Сон, где мы с тобой не вдвоем. В этом сне, в мире глупых разлук, тихим голосом я тебе спою. Останься со мною, ты строго не суди. Пусть я виновен, молю тебя, прости. За что мне все это, Всевышний, скажи? Уходит девчонка моей мечты. Простишь, в этом мире одна. Вспомни те дни, освещала нас луна. След рандеву смыли слезы, дожди. В
Если это я тебя прошу, останься со мною, ты строго не суди. Пусть я виновен, молю тебя прости. За что мне все это, Всевышний скажи? Уходит девчонка моей мечты. Останься со мною, ты строго не суди. Пусть я виновен, молю тебя прости. За что мне все это, Всевышний скажи? Уходит девчонка моей мечты. Останься со мною. Пусть я виновен. За что мне все это, Всевышний скажи? Уходит девчонка моей мечты. Калыков. Браво! Браво! Чоң рахмат. Азаматсыз Евразия жылдызы Гүлжигит Калыков бизде эфирде болду. Чармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Келип турыңыз. Дагы бир ирет чоң рахмат сизге. Биз программабызды мына ушундай жагымдуу музыкалык чыгарма менен жыйынтыктайбыз. Демөөрчү тууралуу айтат. Сөзсүз түрдө демөөрчү KG Group компаниясы тууралуу келиңиздер азыр. Нияз жакшы бир маалыматын айтып кетти. Ооба, KG Group компаниясы калкыбыздын социалдык көйгөйлөрүнө ар дайым көңүл буруп келет. Көп балалуу үй бүлөлөргө, мамлекет кызматкерлерине, маданият жана спорт чеберлерине өзүбүздүн пландарыбыздын чегинде колдоо көрсөтүүгө ар дайым аракет кылып келебиз. Дейт. Жуманын жума күнүндө KG Group курулуш компаниясынан керектүү болгон белектерди ойнотобуз. Ал жака сиздер да ойноп катышып, белектерди утсаңыздар болот. Сиздер үчүн 0555 98 99 44 же болбосо 0779 98 99 44 номерине байланышка чыгып, арзан баада сапаттуу үй бүлөлүү болуп калсаңыздар болот. Үй алыңыздар. Ардактуу көрүүчүлөр, ал эми биздин эфирлерди TSKG сайтынан жана Facebook социалдык тармакчасынан көрсөңүздөр болот. Facebook'тан бизге кат жөнөтүңүздөр, биз аны өз убагында дарегине жеткизебиз. Кызматыңыздарда Нияз Манбеков жана Канышай Рысбекова экөөбүз болдук. Биз сиздерди сүйөбүз. Кайрадан түз эфирде экран аркылуу көрүшкөнчө. аман туруңуздар.